Талаш жерлер теңме-тең бөлүндү. Президент такталган кыргыз-тажик чек арасы тууралуу. Кыргыз-тажик чек арасындагы талаш болуп келген жерлерди теңме-тең 50-50 бөлүштүк. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Журналист кыргыз-тажик чек арасы чечилгени боюнча маалымдалганын айтып, комментарий берүүнү өтүнгөн. Өлкө башчы чек ара эки тараптуу кызыкчылыктарды эске алуу менен чечилгенин айтты. Эки өлкөнүн ортосундагы чек ара маселесин делимитациялоодо бир жактын кызыкчылыгын жогору коюп чечип алуу деген болбойт. Сөзсүз бирдей кызыкчылык болушу керек. Талаш жерлерде да тил табыштык десек болот. Анткени илгертен талаш болуп келген жерлерди теңме-тең 50-50 бөлүштүк. Айрым жерлерди теңме-тең алмашуулар болду. Азыр кагаз иштери аяктоо алдында турат, деди Жапаров. Ошондой эле ал өкмөттөр аралык комиссиялар ишин аяктаса, тышкы иштер министрлери кол коюшаарын, андан кийин парламенттердин ратификациядан кийин президенттер кол коюп маселеге чек коюлаарын белгиледи. Мындан тышкары өлкө башчы өкмөттөр аралык комиссиялардын иши бүткөндөн кийин чек ара посттору ачылаарын кошумчалаган. Жергиликтүү элдин талабы да бизге ушундай болчу. Делимитация иштери бүткөндө ачыкла деген. 3 жылдан бери чек ара посттору жабык турат. Мындан эки тарап тең экономикалык зыянга учурады. Соода саттык токтоп калды деген мамлекет башчы. Эске салсак, 4-декабрда Баткенде чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов жолугушкан. Анда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын калган тилкелеринин сыпаттамасы толугу менен аяктап, жумушчу топторго жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча тапшырма берилгени айтылган. УКМК Бишкекте конференция уюштуруп жүргөн сектанттарды кармады. Алар Кришна аң сезимин эл аралык коому Харе Кришна кыймылы деп аталат сектасынын жактоочулары экендиги айтылды. Жергиликтүү сектанттар чет өлкөлүк миссионерди таратып, өзүн өнүктүрүү боюнча психологиялык сессияларды уюштуруп келген. Анда медитация, мантраларды ырдоо, жашыруун диний ырым-жырымдар жүргүзүлгөн. Сектанын жактоочулары Бишкектеги мейманканалардын биринде 300гө жакын адам катышкан конференция уюштуруп, билеттерди 1000 сомдон 3000 сомго чейин саткан. Бирок ал жакка келгендердин көбү уюштуруучулардын диний сектага катыштыгы бар экендигинен кабары болбогонун УКМК билдирди. Жыйынтыгында уюштуруучулар 120 000 сомго айыпка жыгылды. Атайын кызмат кыргызстандыктарды психологмун дегендердин курстарына жана коуч тренингтерине катышууда кылдат болууга чакырды. Это человеку даются знания, чтобы он не путал счастье с несчастьем. Вы удивитесь, но наслаждаться можно извращенно. Несчастье других можно наслаждаться. И вот этот принцип расширяется, называется священным принципом. Өлкөдө 1000ден ашык бала бакчаларга видео байкоо орнотулду. Өлкөдө мамлекеттик жана муниципалдык 1871 бала бакчанын 1186-сына видео көзөмөл камерасы орнотулду. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги кабарлады. Аймактар боюнча видео байкоо орнотулган бала бакчалардын саны: Ош облусу 369, Жалал Абад облусу 230, Ош шаары 51, Нарын облусу 121, Бишкек шаары 115, Ысык Көл облусу 87, Баткен облусу 81, Чүй облусу 79, Талас облусу 53. Калган 685 бала бакчага да тез арада видео көзөмөлдү орнотуу талабы министрлик тарабынан коюлган. Эске салсак, буга чейин Сокулукта Алтын балалык бала бакчасында 5 жаштагы кыз чарчап калганы маалым болгон. Маалыматка караганда, ал түшкү убакта уктаган бойдон кайра турган эмес. Кара сууда Туратали базарынын 4,93 гектар жери мамлекетке кайтарылды. Оштун Кара суу районундагы Туратали мамлекеттик базарынын 4,93 гектар жери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, текшерүү учурунда аталган жер жеке менчикке сатылып кеткени аныкталган. Жыйынтыгында баасы 890 миллион 985,109 миң сомго бааланган жер мамлекетке кайтарылган. Министрдин жардамчысы кармалды. Коргоо министринин жардамчысы полковник улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана аскер прокуратурасынын кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул иш пара алуу фактысына байланыштуу экени комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Иш Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 342-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пункту мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы кызмат оруну үчүн пара алуу менен козголгон. Текшерүүнүн жыйынтыгында полковник коргоо министрлигин айрым аскер кызматкерлери
кишилерин дайындоо жана кызматтык тепкичте жогорулатуу менен алектенгени аныкталды. 2024 жылдын 25 майында регионалдык бөлүмдөрдө аскер кызматкерин которуу үчүн 100 000 сом алган деп айтылат расмий маалыматта. Полковник 12 декабрда убактылуу камакка алынды. Айсулуу Тыныбекова сүйүү баянын Алматы шаарында тартып жатат. Кыргызстандын балбан кызы спортчу Айсулуу Тыныбекова буга чейин өз сүйүүсүн тапканын билдирип, көрөрмандарына сүйүнчүлөгөн. Ал эми учурда түгөйлөр Алматы шаарында Love Story'ге тартылып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу спортчу айым Instagram баракчасына сүрөт, видеолор менен бөлүшүп жатат. Ошону менен катар Тыныбекова тартылуу иштерине жардам берип жүргөн жакындарына ыраазычылык билдирип өткөн. Силердин мага кылган жардамыңарга рахмат. Өзгөчө күнүмдө жанымда болуп колдоо көрсөткөнүңөргө ыраазымын деп билдирүү калтырган Айсулуу Тыныбекова. Кыргызстандын демилгеси менен эми Ак Элбирстин эл аралык күнү белгиленет. Кыргызстандын демилгеси менен 23 октябрь Ак Элбирстин эл аралык күнү деп белгиленди. Мындай чечимди Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы кабыл алган. Демилгени президент Садыр Жапаров көтөргөнүн мамлекет башчысынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов эске салды. Бул тарыхый окуя Кыргызстандын Борбор Азиядагы уникалдуу табиятты сактоо аракеттеринин дүйнөлүк деңгээлдеги маанисин көрсөтөт. Мындан ары Ак Элбирс бийик тоолуу экосистеманын символу катары эл аралык күнгө ээ болду деп жазган Алагөзов. Эске салсак, Кыргызстан буунун башкы ассамблеясына Ак Элбирсти эл аралык күн жарыялоо жөнүндө резолюция киргизген. Ал эми былтыр президент Ак Элбирсти Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койгон.